Бишкекте үйдүн алдына жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кетишкен. Бул тууралуу Ленин Риптен билдиришти. Маалыматка караганда факты Ленин Рипке катталып, териштирүү иштери башталган. Мындан тышкары 1-май Риптин жаш жетилек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы тарабынан тиешелүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада бала 1-май районундагы үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмүнүн адистерине өткөрүлүп берилди. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү уланып, жыйынтыгында юридикалык баа берилет. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Салам достор, сиздер менен мен Азаке Элуксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышта милиция кызматкерлерин видеого тартууга таптакыр болбойт, тыюу салабыз деген мыйзамды ойлоп чыгарып атышат. Бул мыйзамды эгерде жогорку кеңеш кабыл ала турган болсо, артында ментовской беспределдер күч алат, карапайым элдер сыздайт, милиция кызматкерлери мыйзамды бузуп, сиздерди сабап атса, аны видео фиксация кылсаңыз, ошол видео фиксация кылганың үчүн камалып кетесиздер. Анан эсиңиздерге салсак, мындан бир канча жыл мурда ошол эле милиция тарабынан жөнөкөй жаранды эч кандай негизи жок кызматкерлер атып өлтүрүп салып, жөнөкөй жаранга жала жапканга үлгүрүшкөн. Бирок бир канча убакыт өтпөй видео материалдар табылып, милиция кызматкерлери өздөрү биринчи ок атып жөнөкөй жаранды өлтүрүп койгону далилделген. 2021 жылы Бишкек шаарынын Жибек жолу Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочу менен милициянын патрулдук кызматкеринин ортосунда жаңжал чыгып, окуя айдоочунун өлүмү менен аяктаган. Бул окуя коомчулукта резонанс жараткан эле. Алгач шаардык милиция араздашууда айдоочу кызматкердин табелдик куралын тартып алууга аракет кылган жана тапанча кокусунан атылып кеткен деген мазмунда билдирүү тараткан. Бирок көп өтпөй эле социалдык тармактарда кызматкер өзү ок чыгарганы тартылган видео тараган. Жыйынтыгында патруль кызматкерлерине кылмыш иши козголуп, видео тасмадагы иштин материалдарына тиркелген. 2022 жылы ок чыгарып алган кызматкер күнөөлүү деп табылып, 16 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми бул мыйзамды сунуштап жаткан эл өкүлдөрү булар. Урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым Альбик Аккоз оорусу менен ооруп, биздин операциябыз төлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул М-банк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өлч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым. Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сиздерден жардамыңыздарга муктажмын. Жардам берип коюңуздарды өтүнөм. Жашым 22-де. Булар кимдер, буга чейин кандай кызматтарды ээлеп келгенин чогуу көрөлү. Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевич, милициянын генерал-майору, 1997-2021 жылдары Ички иштер министрлигинде ар кандай кызматтарда иштеген. Эрбаев Алишер Ташпаевич эмгек жолун улуттук коопсуздук кызматынан баштаган. Тактап айтканда 1997-2013 жылдары Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинде ар кандай оперативдик жана жетекчилик кызматтарда иштеген. 2009-2010 жылдары финансы полициясында, 2015-19 жылдары бажы кызматында эмгектенген.
Сулайманов Кундузбек Кошалиевич дагы Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери. Ал министрликте 1993-14 жылдары иштеген. Ал эми Атажанов Рысбек милицияда 2006-2008 жылдары иштеген. Авторлордун бирөөсү Райым Бачаева Венера Калыбековна гана укук коргоо органдарында иштеген эмес. Азаке, эмне болгон мыйзам жөнүндө кеп болуп жатат дей турган болсоңуздар, сөз башынан болсун. Көңүл буруңуздар. Коомдук тартипти сактоо жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча милдеттерин өтөп жүргөн укук коргоо органынын кызматкерлерин, аскер кызматчысын, ошондой эле башка адамдын мыйзамдуу талабына баш ийбөө, ошого тете кызматтык милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлердин ишине мыйзамсыз кийлигишүү, фото жана видеого тартуу менен укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишин каралоо максатында материалдарды кийин интернетке, сайтка таратуу, жеке жактарга элүү эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга же 5-тен 7 суткага чейин камакка алууга алып келет. Милиция кызматкерлерин видеого тартууга болбойт деген мыйзам азыр сунушталып жатат, бирок бул мыйзам таптакыр туура эмес. Себеби бул биздин Кыргыз Республикасынын баш мыйзам болуп эсептелинген Конституцияга каршы келет. Ошол Конституцияда жазылып турат. Президенттен баштап ар бир жөнөкөй жаранга чейин бирдей. Анда Конституциянын эмне кереги бар бизге? Эгер Конституциянын талаптарын аткарбаса, анда барып кимге берели? Аны Текебаевга берип салалы, анда Текебаев бул Конституцияны да үйүнө алып кетип калсын. Биз өзүбүз ар кимибиз өзүбүз каалагандай, өзүбүздүн оюбузга келгенди кыла берели. Же болбосо анда кайра референдум өткөзөлү дагы ушу милицияларды ушу кол тийбестик алып берип, ушу милицияларды видеого тартпайт деп, тартканга болбойт деп референдум өткөзөлү. Булар өзлөрү мисалы үчүн мыйзам бузбаса, жана мынтип көрүп атабыз, жана жөнөкөй магазинден банандан бери урдап атса, нарушать этип атса, ана тартылат. Өзлөрү эгер нарушать этпей, мыйзам бузбай, түз ошол өзлөрү мыйзам чегинде иш кылса, буларды ким тартмак эле? Биздин аброюбузга шек келтирип атасыңар. Аброю өзлөрүнүн аброюна өзлөрү шек келтирип атат. Ошо мыйзам бузуп. Ошол мыйзам бузган тартып атат. Мен ошоларды ууда иштейм. Ооба. Сөз менен айта бериң. Ал эми бул мыйзамды бул депутаттар демилгелеп чыккандан бери соц тармактарда ар кандай ойлор жана пикирлер айтылууда. Бул мыйзам көп карапайым элди кыйнайткы күнөөсүз. Патсаба менен камалып, пытка менен күнөөнү мойнуна алдырып, каалаганын кылып коррупцияга жол ачылат. Жарандын да коопсуздугу керек деп ойлойм. Сактык үчүн эки тараптын тартканга укуктуу болушу керек. Каршымын, камера жок, мамлекеттик кызматкерлер жөнөкөй элди тоготпойт. Жемкорлук 1000% өсөт. Ар бир адам өзүн коргош үчүн тартканга укугу бар. Укук коргоочулар бийлигин кыянаттык менен пайдаланган учурлар аз эмес го. Подстава кылып койсо бейгүнөө адамдар жөн жерден жабыр тартат. Менин жеке оюм кандай жагдай болбосун, видео доказательство болушу керек. Менимче мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү коом үчүн ачык болушу керек. Жада калса аларды камерага тартуудагы мыйзамсыз иш аракеттерди жасаган учурлар болгон. Камера жок учурда эмне кылышат элестетүү кыйын. Бул боюнча бизде эң башкы мыйзам Конституция деп айтабыз. Азыр мен сиздерге Конституцияга таянып айта кетем. Бул Конституциянын 33-чү беренесинде жазылган ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана аны оозеки түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу дейт. Ошондой эле Конституциянын 63-чү беренесинде жазылып атат, сөз, басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин чектеген мыйзамдын кабыл алышына тыюу салынат деп. Неге? Видеофиксация обязательно болуш керек. Мисал биз как адвокат катары даже иштеп жүргөндө, мына тергөө тарапка киребизби? Кадимкидей эле кээ бир милиция тергөөчүлөр не только айыпталып аткан адамдын адвокаттарын да укуктарын бусканга аракет кылат. Ошол жөнүндө биз видеого тартып баштаганда уже ал тергөөчү башкача сүйлөй баштайт дегендей. Я хочу сказать, что есть ряд законов, которые предусматривают ответственность за те или иные правонарушения. И не нужно здесь придумывать велосипед, чтобы привлечь кого-то к ответственности за правонарушения, либо какие-то преступления. То есть, если человек что-то нарушил, есть в ответ, либо в противовес законная мера, согласно которой можно привлечь его к ответственности. А то, что они предлагают, это ведет лишь к полицейскому государству, а также оттягивает нашу страну на 10 лет назад. Поэтому я призываю всех депутатов ответственно отнестись к этому моменту и не поддерживать данный законопроект. Вы не сможете снимать правонарушения гаишников, которые часто происходят. Вы не сможете беспредел милиционера снимать, потому что за этот же беспредел вы получите очередной беспредел, вы будете сидеть. Вы не сможете защитить свои права, вы
не сможете доказать свою правоту, вы будете постоянно виноватым. И все будет на усмотрение уже не суда, а милиции. Я считаю, что граждане должны писать президенту, значит, другим депутатам для того, чтобы заблокировать этот законопроект. Он очень ужасен и даже хуже всех предыдущих, наверное, законопроектов. Мына тугандар өзүңүздөр көргөндөй, элим үчүн кызмат кылам деп эл өкүлдөрү ушундай мыйзамды демилгелеп турган учуру. Бул боюнча сиздин ой пикириңиз кандай? Комментарийга жаза кетиңиз. Сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Ынтымак турак жай комплексинин курулушу мамлекеттин камкордук багытындагы кезектеги иш-чара десем болот. Бул комплекстин инфратүзүмүндө жолдор, мектеп, бала бакча, жашылдандыруу жана автотоктомолор камтылып, жалпы аянты 18 гектар жерге 18 кабаттуу үйлөрдү куруу пландаштырылган. 48 блоктон турган үйлөрдө жалпысынан 8100 батир болот. Бул көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарында коммерциялык жайлар жайгашат. Жогоруда айтылгандай, бир мектеп, 2 бала бакча дагы бар арасында. Урматтуу мекендештер, айта кетүүчү жагдай, элибиздин көпчүлүгү үй алууга чамасы жетпей, же үй салууга жер тилкесин ала албай жүргөндө, ушул сыяктуу мыкты жер тилкелерин бирин-экин гана колунда бар жарандар басып жатышкан. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, элдин кызыкчылыгы үчүн мындай жер тилкелери мамлекетке кайра кайтарылып алынууда. Буюрса, бул турак жай комплексиндеги батирлердин жарымы кезекте турган мугалимдерибиз, дарыгерлерибиз сыяктуу социалдык багыттагы кызматкерлерге жеңилдетилген шартта берилет. Ал эми калган жарымы болсо, курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен мигранттарга жана башка 50%ын төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбызга берилмекчи. Эмне үчүн 50%ын алдын ала төлөтүп жатканыбыздын себебин айтып коеюн. Себеби сиздер төлөгөн 50% акча сиздерден кийинки кезекте тургандарга тезирээк үй салууга салым болсун деп жатабыз.